жашоо күтүлбөгөн сыноолорго бай. Мына ушундай күтүлбөгөн окуялар адамдардын бири-бирине болгон мамилесин өзгөртүп салат. Өзүңүз күтпөгөн жерден жакшылык көрүшүңүз же башкаларга мээрим беришиңиз мүмкүн. Биздин бүгүнкү каарманыбыз да пандемияда үйдө отуруп калат. Ошол маалда терезеден ысык, чаң абада иштеп жаткан адамдарды көрүп, аларга жакшылык кылууну каалайт да максатын ишке ашырат. Вначале здравствуйте, меня зовут Майя, мне 25 лет. Саламатсыздарбы? Менин атым Майя, 25 жаштамын, 2 уулум бар. Бардык социалдык долбоорлор күтүлбөгөн жерден жаралат. Биз карантиндин башында тазалык ишканасынын кызматкерлерине бет каптарды таратууну пландадык. Себеби карантиндин башында биз үйдө отурган убакытта терезеден карап турсам, тазалык ишканасынын кызматкерлери көчөлөрдү шыпырып, бет капсыз, таза эмес абадан дем алып жатканына күбө болдум. Биз болсо үйдө өзүбүздү коргоп отурдук. Ошондо мен үйдө отура албадым. Соц тармактарда да бул жөнүндө жарыяладык. Андан кийин биз акча топтогонду баштадык. Акчаны жыйнап бүткөндөн кийин бизге Дармек Фарм чоң жардам берди. Ошол убакытта шаарда бет кап тартыш болчу. Карантинден мурда 5 сомдук маскалар ошол убакытта 20 сомго көтөрүлүп кетти. Ал компанияга реклама болсо да айтып өтөм, алар 200дөй бет капты бекер берди. Андан тышкары бизге бет капты жеткирип берип турушту. Ошентип, биз тазалык ишканасынын кызматкерлерине 1000ден ашуун медициналык бет каптарды тараттык. Мен өзүм маркетологмун. 6 жылдан ашуун убакыттан бери ар түрдүү компаниялар, ар түрдүү долбоорлор менен эмгектенем. Азыр мына ушул бала менен декретте отурам. Дагы бир чоң уулум бар. Ал азыр балдар бакчасында. Декретте болсом да 5 организацияда командабыз менен бирге проекттерде иштеп жатабыз. Арабызда дизайнер да, текст терүүчү да бар. Пандемия биздин ишибизге да өз таасирин тийгизди. Көп кардарлар иштебей, долбоорлорго акча төлөй албай калышты. Бул бизге да терс таасир көрсөттү. Ошол убакытта менде бош убакыт көп болгондуктан ушундай социалдык проекттер менен алектендим. Менин экинчи жогорку билимим соц кызматкер. Ошондон болсо керек. Адамдарга жардам берүү менин жан дүйнөмө жакын. Негизи биз мусулман катары бири-бирибизге жардам берүүбүз керек. Маска таратып бүткөндөн кийин биз муктаждарга жардам бергенди баштадык. Анда да эл сом капчык аркылуу акча жыйнай баштадык. Ким канча кааласа, мүмкүнчүлүгүнө жараша акча салды. Ал акчаларга Фрунзе дүкөнүнөн азык-түлүктөрдү сатып алдык. Второй проект начался именно... Экинчи долбоор пандемия өтө курч абалга келгенде башталды. Ал убакытта адамдар азык-түлүк алганы көчөгө да чыга алышпай калган учурга туура келди. Биз Фрунзе дүкөнү менен бирге иштештик. Алар бизге жардам беришти. Мен эл сом капчык аркылуу акча топтой баштадым. Ал акчаларга керектүү болгон нерселерди сатып алдык. Вимбилдан сүт азыктары компаниясы да бизге азык-түлүктөрдөн жардам берди. Ал азык-түлүктөрдү алып, муктаж адамдарга тараттык. Менин Instagram баракчама да адамдар жардамга муктаждардын контакттарын, сүрөттөрүн жиберишти. Ушундай адамдар бар экен, көрсөң бооруң ачыйт. Алардын жегенге наны да жок. Туура биз да карантинде үйдө отурдук. Кимдир бирөө жардамга муктаж болгондур. Бирок анчалык кыйын кырдаалга туш келген эмеспиз. Ошол убакытта мен кош бойлуу болчумун. Туурасын айтсам, боорум ачыганынан алардын жанына барганга чыдабай калдым. Кийин топтоп, сатып алып, анан таратканга өмүрлүк жолдошум барып жүрдү. 2 жолу ушундай кырдаал болду. Бизди блокпосттордон өткөрбөй коюшту. Бир жолу күйөөм блокпостто калып кетти. Ошондон кийин токтоттук. Ошондо биз 30дан ашуун үй бүлөгө жардам бердик. Андан кийин кош бойлуу улугумдун 8 айы болгондуктан үйдө отурдум. Бирок биздин кыздар ишибизди улантып, мурда жардам берген муктаж үй бүлөлөрдөн кабар алып турушту. Мен бир нерсени түшүндүм. Дүйнөдө жакшы адамдар көп экен. Биз кыргызстандыктар ар кандай кырдаалда чоң үй бүлөдөй бири-бирибизди колдойт экенбиз. Балким бизге мамлекет жардам бере албаган болушу мүмкүн. Бирок биздин бар экендигибиз биздин байлыгыбыз. Корктум. Ооба, жугуп калышы мүмкүн эле. Чүчкүрө баштаганымда эле жуктуруп албадым бекен деп коркор элем.
Бирок ар кандай жакшы ишти кылып атканыңда Аллах өзү колдоп, коргоп жардам берет экен. Аллахка шүгүр, баламдын дени сак төрөлдү, баардыгы жакшы. Жакшы иштерди ар дайым кылыш керек экен. Туурасын айтсам, ошол убакытта адамдар өздөрүн жоготуп койгон. Ушундай үйлөргө да кирдим, ал жакты үй деп айтканга болбойт. Гараждарда жашагандар да бар экен. Ал жактан балдар да чыкты. Бул аябай аянычтуу. Алар күнүмдүк иш менен алектенип, үй бүлөсүнө тамак алып келген болсо керек. Бирок баардыгыбыз үйдө отуруп калган учур. Биздин ишибизде социалдык жактан корголгонбуз. Өзгөчө кырдаалда иш берүүчү бизди камсыздайт. Элдин социалдык жактан корголбогон катмарына кыйын болду. Андайларды көрбөгөнүм үчүн мага аябай аянычтуу болду. Айрыкча ошондой шартта жашаган балдарга боорум ачыды. Албетте баары жакшы болсо гана ар дайым жардам берсек. Дагы аларга мамлекет тарабынан да жардамдар болушун каалайт элем. Биз ошол учурда үйү жок адамга жардам сурап жаздык эле. Билишимче колунда бар боорукер адамдар ага үй салып берди. Если честно, то люди, они, знаете, были в потерянности. Ушундай учурлар болду. Бизге жардам сурап жазган адамдардын үйлөрүнө барсак, алар жардамга муктаж эмес болуп чыкты. Биз таң калдык. Бирок кечиресиз, сиз муктаж эмес экенсиз го деп, колубуздагыны кайра алып чыгып кеткенге болбоду. Ушундай адамдар да бар экен. Жок, биз өзүбүз деле коштук. Ата-энем да кошту. Өмүрлүк жолдошумдун достору да беришти. Негизги сумма эл сом капчыгынан түштү. Кимдир бирөө 200 сом, дагы бирөө 500 сом. Мүмкүнчүлүгүнө жараша кимдир 1000 сом салды. Ал акчаларга биз жакшы азык-түлүк баштыктарын даярдадык. Май, картошка, пияз, ага кошо печенье, халва. Май, ун керек, бирок ар бир адам шириндик жегиси келет да. Балдарга кичине болсо да кубаныч тартуулагыбыз келди. Эң негизгиси мага жардам берген досторума ыраазычылык билдирип кетким келет. Бүгүн аларды да чакырдым эле, бирок иш убактысы болгондуктан келе алышпады. Менин досторум башынан акырына чейин мага жардам берип, бет каптарды жеткирип турушту. Это своим друзьям. Очень много моих подруг мне помогало. Я попросила сегодня прийти, но сегодня рабочий день, и никто не смог выбраться. Такая была группа, я не помню, как она называется, как волонтеры. Ыктыярчылар менен иштешкенде блокпостордон өткөрүп турушту. Өтө коркунуч жаралган убакытта биз токтотуп койдук. Себеби Фуркат жактан келе жатканыбызда бир жолу күйөөм өтө албай калып кетти. Бир жолу курбум Рушана атасы менен өтө алышпады. Көчөнүн ортосунда калып кетиш өтө аянычтуу экен. Элестетиңиз, эч ким сизге жоопкерчиликтүү болбойт экен. Ошондон кийин биздин жакшы иштерибиз токтоп калды. Көп жардамдарды шаар ичинде тараттык. Шаар четиндеги Фуркатка, кирпичный жактагы жаңы конушка жеткирип бердик. Анан Юго-Востокто жалгыз жашаган карыялар көп экен. Алардан да кабар алдык. Бир карыя ыраазычылык катары бизге Ош тууралуу ыр айтып берген. Одна русская бабушка даже в благодарность нам рассказала стих про город Ош. Город Ош, раньше был совсем хорош. А теперь ты, город Ош, на себя ты не похож. Кругом мусор, грязь, вода, не проедешь никуда. А таксисты, как фашисты, не пропустят никогда. Город Ош, раньше был совсем хорош. А теперь ты, город Ош, на тебя ты не похож. Собственное сочинение. Меня зовут Мария, мне 80 лет. Дүйнөдө жакшы адамдар бар экен, ар кандай сыноолу жеңип өткөнгө болот. Ушундай кыйын кырдаалда бири-бирин колдогон бул биздин кыргызстандыктар.